Biz Berlindегі туризм жарманкасындабыз. 2 жылдан бері быйыл кыргызстандыктар бул жарманкага активдүү катыша баштады. Туризм фонду, министрликтин алдындагы туризм боюнча департамент бул иштерди уюштуруп жатат. Кыргызстандын экономикасынын эң перспективдүү тармактарынын бири бул туризм. Быйыл улуттук дүң продукциянын 4%-не чейин берип атат. Келечекте улуттук дүң продукциянын 10-15%-не чейин көтөрсө болот деп ойлойм. Туристтердин Кыргызстанга келгенин эсеп кылса өзүнчө ар кандай методика экен. Бирок биздин ички иштер министринин маалыматы боюнча 22 жылы Кыргызстанга 2 миллион адам келип кетсе, былтыр 23 жылы 10 миллионга жакын адам келип кетти. Анын баары эле турист болбогон күндө дагы бир 7 миллиондой турист болгон болсо керек деп турабыз. Бул ар бир кыргызстандыкка бирден турист туура келди деп. Геосаясий кырдаал өзгөргөнгө жараша дүйнө элдеринин, мамлекеттеринин приоритеттери да өзгөрүп атат. Борбордук Азия аркылуу Срединный коридор деп аталган чоң жол, коридор анан алы курулмакчы. Европалыктар 300 миллиард доллар ошого бөлүп атат. Бул темир жол, авиа жол, автомобиль жолдору дагы кирет. Келечекте бул чыгыш Кытай менен Европанын ортосунда соода саттыктар жүрмөкчү. Мен айтайын дегеним, бул жолдон товар эле ташылбайт. Товар жүргөн жерге адамдар да бар. Eski жибек жол жанданат. Туристтердин саны мындан дагы көбөйөт. Мына 2 жылда туристтердин санынын 4-төн 5 эсеге чейин көбөйгөнүн мен мына ушул өзгөргөн геосаясий кырдаалдан көрүп отурам. Туризм тармагынын келечеги кең. Мына ошого окшогон ярмаркаларга Германияда эле эмес, дүйнөнүн түз тарабына барып катышыш керек. Ал өзүн өзү актайт. Кыргызстандын экономикасынын өнүгүшүнө чоң салым кошот.